Баткен шаарындагы көп жылдар бою кароосуз калган жаштык жана жеңиш эс алуу парктарынын курулушу башталды. Жергиликтүү бийлик көптөн бери шаардын борборундагы парктарды кароосуз калтырып, мындай көрүнүш элди кыжырдантып келген. Эми Баткен шаарынын көркү ачылат дейт шаар мэри. 2 жылдан бeri күтүп отурдук. 2 жылдан бeri себеби 1 жыл 8 ай булардын долбоорду даярдоо ушундай мөөнөттөрү бар экен. Ар сүйгү тарабынан. Андан сырткары өзүбүзө берген мына парктагы реконструкция жумушуна неме салынды, капсула салынды. Ойлоймун Баткен шаарынын тургундарына жана Баткен шаарынын келген конокторуна бир ыңгайлуу жакшынакай шарттар түзүлөт деп. Бишкекте скейт парк бар, жакшы балдар ойногон. Ошто курулуп атат. Үчүнчүсү буюрса Баткенде болот. Парктардын курулушун Арис уюму каржылык колдоого алып, Түрк компаниясы тендерди уткан. Эс алуу паркы башкаларга окшобогон заманбап үлгүдө курулат. Анда балдар ойноочу аянт, амфитеатр, тейлөө пункттары орун алат. Бул өзгөчөлүгү, бул парктын негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири ушул скейт парк. Бул бүгүнкү күнү Бишкек шаарынын Тумак паркында бар. Андан кийин Ош шаарында Навай паркында курулуп жатат. Үчүнчү болуп бул ушу Баткен шаарында скейт парк курулат бул жерге. Бул скейт паркта биздин Баткен элинин жаштары келип, скейт тебишип, мындай айтканда эс алышат. Ал эми жергиликтүү эл эң негизгиси курулушту создуктурбай, сапаттуу аткарышса деп үмүт артууда. Анткени Баткен шаарында инфратүзүмдү жакшыртуу багытында ири каражаттар жумшалып, бирок сапаты начар болуп жатат дейт шаардык кеңештин депутаты. Көпкө созулган, эл көп күткөн курулуштардын биринин башталышы бул жакшы көрүнүш болду да. Анан бул кандай жасалып, курулуштун сапаты кандай болот деген чоң суроо белги бар да. Бул суроо белги эмнеден пайда болду? Буга чейин башка аймактарды билбейм, биздин шаардын аймагында жасалган кээ бир курулуштар сапатсыз. Анын ичинде өзүңүз билесиз, биздин таза суу муниципалдык ишканасына өтпөдү билбейм, бирок таза суу тутуму биздин шаарда жакшы иштебейт. Белгилеп өтсөк, Арис уюмунун каржылык көмөгү менен башталган сейил багы заманбап үлгүдө курулуп, эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.